Москва шаарындагы мекендештер үчүн тез жардам кызматы өз ишин баштады. Оорудан кыйналып, кайсыл жакка барууну билбей турасызбы? Сайкал клиникасына чалыңыз. Биз өзүбүз сизге барабыз. УЗИ, ЭКГ аппараттары үйүңүзгө барып, анализдер чыгарылат. Бизде уролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, хирург, педиатр, лор врачтар жана сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Москва шаары жана Москва облусу боюнча чакырган жериңизге тез жетебиз. Ооруп кыйналып жолдо жүрбөй, биз менен байланышыңыз. Биздин номерлер 8926 466 73 68, 8926 475 2077, 24 саат бою кызматтабыз. Сайкал клиникасы сиздер үчүн кам көрөт. Массалык башаламандык уюштурууга шектелип 22 жаран кармалды. Тизме. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, бир канча саясатчы активисттерге карата кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренелери менен массалык башаламандык уюштурууга даярдануу кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө. 48 саатка кармалгандар: Талай Мадиминов, Эрлан Бекчороолу, Айсия Сасыкбаева, Кубанычбек Кадыров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Рита Карасартова, Атай Бейшенбек, Клара Соронколова, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов, Бектур Асанов, Нурлан Асанбаев, Гүлнара Журабаева, Равшан Жээнбеков, Улукбек Маматаев, Перизат Суранова, Чеңгиз Капар, Али Шабданулу, Талант Ишалиев, Айданбек Акматов, Айбек Зурманкулов. Ал эми экс-депутат Канат Исаев бир айга УКМКнын тергөө абагына камалды. Булак Регион ТВ. Өлкөдө интернет байланышындагы үзгүлтүктүн себеби айтылды. Бүгүн 24 октябрда Борбор калаада интернет жакшы иштебей жаткандыгын жарандар айтышууда. Санариптик өнүктүрүү министрлиги интернеттин жарым-жартылай үзгүлтүккө учурашынын себебин түшүндүрдү. Кабарлангандай, магистралдык линиялардын биринде авария болуп, интернет үзгүлтүккө учуроду. Учурда интернет байланышынын калыбына келтирүү боюнча жумуштар аткарылууда. Жакын арада интернет толук калыбына келет. Мындан сырткары резервдик каналдар аркылуу байланыш берилүүдө деп айтылат маалыматта. Мегаком компаниясында 1 саат мурун авария болгону кабарланды. Акнет интернет провайдери техникалык көйгөйлөрдөн улам интернеттин ылдамдыгынын төмөндөшүнө же жеткиликсиздигине алып келиши мүмкүн экенин билдирди. Учурда бардык зарыл болгон иштер жүргүзүлүп жатканы айтылды. Булак Супер Кежи. Медиазона Орусиянын согушта набыт болгон 8000 аскеринин ысымын аныктады. Медиазона басылмасы менен BBC радиосунун орус кызматынын журналисттери жана ыктыярчылары Орусиянын Украинадагы согушта мерт болгон 7822 аскеринин аты жөнүн аныктап чыкты. Мунун ичинен кеминде 41 киши соңку айда мобилизацияга тартылган жарандар. Алардын айрымдары окуу борборлорунда, полигондордо жана аскердик бөлүктөрдө ар кандай жагдайларда көз жумушкан. Ысымдары аныкталган маркумдардын көбү Бурятиядан жана Дагестандан. Изилдөөдө айтылгандай, өлгөн аскерлердин басымдуу бөлүгү Орусиянын ушул жана башка жакыр аймактарына туура келет. Каза болгон 8000 аскердин 1200-ü Орусиянын армиясынын жана башка күч түзүмдөрүнүн офицерлери болуп чыкты. Иликтөөдөгү жоготуулар коомчулукка ачык жарыяланган гана маалыматтардын негизинде эсептелген. Журналисттер өлгөндөр жөнүндө, алардын тажыялары жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары жана маркумдардын жакындары жазган маалыматтарды колдонушкан. Авторлор жоготуулардын реалдуу саны мындан алда канча көп экенин белгилейт. Алар ошондой эле дайынсыздар менен туткунга түшкөндөрдүн эсеби жогорудагы санга кошулбаганын такташкан. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу жоготуулар жөнүндө акыркы жолу 21 сентябрда жарым-жартылай мобилизация башталган күнү маалымат берген. Анда ал ошол күнгө чейин 5937 жоокер өлгөнүн мойнуна алган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын эсебинде орус тараптын аскердик жоготуулары 67 миңден ашты. Британ чалгын кызматы болсо кеминде 25 миң орус аскери өлгөнүн билдирүүдө. Булак Азаттык. Орусияда ок-дары заводунда чыккан өрттөн 3 адам көз жумду. Орусиянын Перм шаарындагы ок-дары жасаган заводдо өрт чыгып, цехте иштеген 3 киши каза болду. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыкты. Кырсык 22 октябрдан 23 октябрга караган түнү катталган. Жабыркагандардын саны белгисиз. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрткө байланыштуу маалымат тараткан эмес. Айрым басылмалар жазгандай, заводко жакын жашаган үйлөрдүн жашоочулары өрт чыгаардын алдында жарылуулардын үнүн
менен угушкан. Перим ок дары заводу Орусиянын коргонуу тармагындагы эң ири ишканалардын бири. Заводдо ракетанын кыймылдаткычтарына, жапырт аткылоочу град смерч системаларына, абадан коргонуучу системаларга жана башка ок атуучу куралдарга түрдүү дүрмөттөр жасалат. Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш баштагандан бери Перимдеги бул заводдо катталган экинчи өрт. Биринчиси май айында болгон. Анда 2 адам өлүп, 1 киши оор абалда ооруканага жеткирилген эле. Булак Азаттык. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Си Цзиньпинди Кытай Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин башкы катчысы болуп кайрадан шайланышы менен куттуктады. Кытай Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин башкы катчысы болуп кайрадан шайланганыңыз менен, ошондой эле Кытай Коммунисттик партиясынын 20-бүткүл съездинин ийгиликтүү өткөрүлүшү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Добуш берүүнүн жыйынтыгы Коммунисттик партия жана Кытай Эл Республикасынын эли сиз жүргүзүп жаткан ички жана тышкы саясатка, ошондой эле Кытайдын туруктуу өнүгүүсүн бекемдөөгө багытталган курсуңузга жогорку ишенимди көрсөттү. Соңку жылдары Кыргыз-Кытай мамилелери динамикалуу түрдө өнүгүп жатат. Биздин мамлекеттердин ортосунда саясий өз ара ишеним бекемделип, соода-экономикалык кызматташтык тынымсыз кеңейип, ынак коңшулук жана достук тереңдеп жатат. Эки өлкө бир алкак, бир жол долбоорунун алгагында саясий ишенимдин негизинде тыгыз кызматташууда бир катар ири биргелешкен долбоорлорду ишке ашырды. Бул биздин элдерге реалдуу пайда алып келүүдө. Ушул жылдын февраль жана сентябрь айларында сиз менен Пекинде жана Самаркандда 2 жолу жолугушуу өткөрдүк. Анын натыйжасында эки тараптуу мамилелердин кеңири тармактарында көп тараптуу форматтагы өз ара аракеттенүү маселелери боюнча макулдашууларга жетиштик. Кыргыз-Кытай мамилелеринин бүткүл комплексин мындан ары өнүктүрүү боюнча биргелешкен конструктивдүү ишти улантууга даяр экенимди билдирем. Сизге бекем ден соолук жана мамлекеттик ишиңизге мындан аркы албан ийгиликтерди, ал эми достук мамиледеги Кытай Эл Республикасынын элине бакубатчылык, тынчтык жана өнүгүү каалайм деп айтылат куттуктоо катында. Булак президент кежи.